Oyundагы алардан буга чейинки кызыктуу өткөн оюндардан кем калбастан жогорку деңгээлде өтөт деген оюн бар. Андыктан биздин каналдан эч кайда алыстабаңыздар, кызматыңыздарда буйруса. Мындан ары мен Нурсултан Турузбеков болом. Азыр болсо мына оюнчулар биргелип эки командадан 4төн оюнчу оюнга чыгышты. Соңкөл бул кызыл көк кийимчендер, ал эми кара бура командасы алар болсо көк кийим менен ойноп жаткандыгын айтып өтөбүз. Кара бура командасы алгачкы чабуулду жасады, бирок чоң бир ылдамдык менен барган оюнчу бул ирет улакты тайгазанга сала алган жок. Ошол көк кийимчендер тагыраагы эч кандай башка түс жок кара бура командасы экендигин белгилеп өттүк. Дагы бир жолу сиздерге айтып өтөбүз. Ал эми кызыл көк түстүүлөр булар Соңкөл курама жаата. Эми Соңкөл курамасы деп дагы айтсак болбойт. Көкбөрү боюнча клубу десек кайсы бир деңгээлде туура болот. Азыр эми жеке эрөөлүү орун алууда. Өтө бир кызыктуу эрөөл, урматтуу мекендештер. Бул эки жааттын акырындап курамдарына дагы өтөлү. Биринчи болуп Соңкөл командасынын курамынан баштай турган болсок, команданын капитаны биринчи катар сан менен ойногон Канат Мукашев, ал 5 кашыкка аттуу аргымак менен ойун алып барат. Экинчи Ырысбек Аманбеков, Сай Күлүк. Андан ары Кылыч Шергазиев, ал 3-чү Өктөк менен ойнойт. 4-чү Бекжан Айбек уулу жарыкташ. 5-чи Шерик Соңкөлбеков Апочи деген ат менен ойнойт экен. Андан ары 6-чы Чыңгыз Темиралиев Гигант. 7-чи Мирлан Мукашев чагылган. 8-чи Субан Эмилбек уулу Ужас. Бүгүн ал канчалык деңгээлде атаандаштарына ужас болот көрөбүз. Анан ары 9-чу Чал куйрук менен ойногон бул Тынчтык Абдумиталип уулу. 10-чу Мунарбек Качкынбай уулу Маникер. Андан ары 11-чи Атлет Таалайбек уулу Шанс жана 12-чи Болот Ибраимов Байкүрөң аттуу аргымак менен ойун алып барат. Команданын жетекчиси Чыңгыз Мукашев, ал эми команданын насаатчысы Бакыт Бекбоев. Ал эми алардын атаандаштары тагыраагы бүгүн ушул көк кийим менен ойноп жаткан кара бура командасына келе турган болсок, Бактияр Жабагиев команда капитаны, ал биринчи катар сан менен ойнойт. Ушул чабуулдан сөздү улантат окшойбуз, себеби жакшы бир потенциалдуу жүрүш орун алып баштагандай. Канат Мукашев азыр улак менен жана мүмкүн болушунча тайгазанга өнөктөштөрүнүн жардамы астында жакындоого аракеттенүүдө. Мен бат-баттан кара бура командасынын курамы менен тааныштырып жиберейин, урматтуу мекендештер. Биринчи Бактияр Жабагиев Хансоло, экинчи Фархат Супатаев Байторо, 3-чү Кубат Абдыбапов Барс, 4-чү Бакыт Төлөгөн уулу Тайторо. Дагы бир жакшы чабуул болчу, бирок бул ирет коргонуу бөлүгүндөгү оюнчу улакты тартып алгандыгын көрдүк. 5-чи Фархат Абаскан уулу Торпеда. Андан ары 6-чы Эрлан Эшенкул уулу Чүрөк, 7-чи Кубаныч Кеңешбеков Жорго, 8-чи Медияр Абдылда уулу Тайсон, 9-чу Абдылда Тынчтык уулу Лексус, 10-чу Дастан Баурбеков Көкпет, 11-чи Орозбек Бөдөшев Оскар жана 12-чи Кушчубай Илис уулу Хусейин Көк деген ат менен ойнойт экен. Команданын машыктыруучусу Самат Кылычбеков, команданын жетекчиси Анаркул Абдыбеков. Мына ушундай, урматтуу мекендештер. Оюн ушул жерден эме буйруса андан ары уланат. Азыр жекеме-жеке чыгуу эрөөлүү. Биз оюнчуларды карап айта турган болсок, Кушчубай Илис уулу жана Канат Мукашев ортого чыккан экен. Кушчубай Илис уулу албетте кара бура командасынан Хусейин Көк менен чыккан болсо,
Ал эми анын атаандашы ортого дагы бир мыкты аттардын катарына кирген шанс менен чыккандыгын дагы жок. Бул урматтуу мекендештер ушул чабуулдан сөздү улантабыз. Азыр кайрадан улакты жерден эңип алган бул Канат Мукашев 5-кашка менен эсеп сандарын ачты жана Соңкөл курама жааты алдыга чыкты. Караңыздар, кандай гана мыкты жүрүш. Канат Мукашев команда капитаны. Капитан деген ушундай болот. Мукашев Мирлан Көрсөтүүдө Мукашев канат деп турат. Канат Мукашев канат команданын жетекчиси. 1983 жылкы Канат Мукашев. Ошону учурда 36 жаштагы жоон билек балбан. Азыр атаандаштар алдыга чыккан соң эми Кара Буура командасынын оюнчулары эмне кылат? Алар мүмкүн болушунча эсепти теңөөгө аракеттениши шарт. Чабуулда азыр Бердияр Касымов аны алыстан эле көрүп таанууга мүмкүн. Себеби байкасаңыздар башына атайын ошол каска кийип алгандыгын дагы көрүүдөбүз. Демек алыстан эле таанылат ал. Өзгөчө баш кийими бар. Салыштырмалуу атаандаштарынан азыр болсо ал өнөктөшүнө Рустам кечиресиздер. Өзүнүн өнөктөшүнө өткөрүп берүүнү жасады. Кубаныч Кеңешбеков бул ирет Медиар Абдылда уулуна өткөрүп берүүнү жасаган. Мына ошол буга чейин 7-номерде ойноп жаткан оюнчу Кубаныч Кеңешбеков экендигин белгилеп өтөбүз. Жаш оюнчулардын бири. Азыр болсо чабуулда Кара Буура командасы аягына чейин чыгара алган жок жүрүшүн. Жана сүрмө топ чамамда улакты сыртка чыгарып жибергенде жок, ал ортодо улак толугу менен чыга эле экен. Тескерисинче Соңкөл командасынын оюнчулары улакты тартып алышты. Эми байкай туралы, жерде калды. Кийин биринчи айланып келсе ошол алат улакты. Азыр Жакшы эле алайын, жакшы эле алып кетейин деген эч ким жок да. Азыр эми улак жерде, эркин абалда. Бул эмне? Жазамамбы чамамда? Ооба, Кара Буура командасынын оюнчусун жазамамга жөнөтүүдө калыс. Чындыгында орой ойноду. Абайлаш керек. Жаракат алып калуу коркунучу чоң. Бөкпөрүдө Фархат Супатаев ошентип 2 мүнөткө оюндан четтетилди. Ал эми улак менен азыр Соңкөл командасы жок, улакты жерден алат экен. Кайрадан бирок хоккейден айырмаланып көкпөрүдө бир оюнчунун аздыгы кээде жакшы билинбей калат. Азыр болсо мына чабуулда кайрадан Нарын облусунан келген Соңкөл командасы, бирок бул ирет жүрүштү өздөрү каалагандай бир деңгээлде уюштуруш алган жок. Жана сүрмө топ улакты ээси менен кошо аутка чыгарып жиберди. Эми Кара Буура командасы коргонуп жаткан Тайгазандын жанындагы тегерек чийиндин ичинде азыр жекеме жеке чыгууга ортоктош болобуз. Улак жерге ташталды. Канат Мукашев бул 5 кашка менен жана ага каршы Кушчубай Илис уулу ортого чыккан. Хусейн Көк менен оюн алып барууда. Кара Буура командасынын оюнчусу, бирок бул ирет дагы Канат Мукашев өзүнүн тажрыйбасын колдонду, бирок анын алдындагы өнөктөштөрү эмнегедир жакшы жардам бере алган жок. Тактикалык жүрүш ушунчалык бир өзгөчө болуш керек эле. Азыр дагы бир оюнчу Кара Буура командасынан жазамамыга кетти. Бул Эрлан Эшенкулулу. Демек азыр оюндагы талаадагы оюнчулардын саны 4-2. Бул деген реалдуу мүмкүнчүлүк Соңкөл командасына. Эки команданын жетекчисинен ушул жерде.
Daha 5 minut 5 sekundan var. Мынакей улак жерге Girer versek болады ikinci номер. Карабора. улак жерге ташталды. Мукашев канат кайрадан улак менен. Соңгөл кайрадан эле 5 кашка. Жана Жабагиев Бактияр. Бактияр Жабагиев дагы бир таланттуу oyunculardan biri. Азыр биринчи болуп, бирок канат Мукашев улакты эңип алды жана өтө жакшы мүмкүнчүлүк бар болчу. Бирок тактикалык жүрүш жакшы болгон жок. Тактикалык жүрүш жакшы болгон жок. Канат Мукашевка ачык аймактар жаралган эмес. Өнөктөштөрү тарабынан абыл болсо өтө кыйын кырдаал жана оюнду улантууга мүмкүнчүлүк берүүдө калыс. Чабуулда Карабура командасынын оюнчусу Фархат Супатаев ылдамдык өтө катуу болчу. Ал жерде аттын багытын башкаруу өтө кыйын нерсе. Кудум каскадерлордой эле кулап түштү. Алдынан эч ким деле чыккан эмес. Азыр Карабура командасынын дагы бир жазамамда турган оюнчусу Эрлан Эшенкул кайрадан оюнга чыгууга мүмкүнчүлүк алды. Улак сыртка чыгып кетти. Айланбага улак алынып келүүдө. Жекеме-жеке oyuncular даярдык көрүүдө. Канат 5 кашка менен Соңгөл командасынын жекеме-жеке oyuncusu ал эми Карабура командасынын 10 номердеги Азыр мынакей кайрадан оюн уланууда. Кайрадан улак сыртка сүрмө топ менен чыгып кетти. Жекеме-жеке чыгуу эрөөлүү. Ортодо азыр Карабура командасынан Дастан Баурбеков. Ал эми алардын атаандаштарынан Тынчтык Абдимиталип уулу. Азыр эми 5 кашканын үстүндөгү жекеме-жеке oyuncu алмашылып келген. 9-чу Жекеме-жеке Абдимиталип уулу Тынчтык. Азыр албетте мыкты деңгээлде өтүшү керек. Кайрадан эле Соңкөл командасынын оюнчусу Тынчтык Абдумиталип уулу биринчи болуп улакты эңип алды жана оң такымга баскандыгын көрдүк. Эми чабуулду уюштурууга мүмкүнчүлүгү бар эле, бирок ал ортодо Карабура оюнчусу улакты тартып алды. Ага чейин Оюнду толугу менен колго алды. Эми бул жерден токтоп калсаң токтоп калдың, токтоп. Улак талаанын ортосунда калган. Тагыраагы оюндун ичинде калды. Сыртка чыкпастан. 14 минутка кетти. Бул жерде мына сыртка чыгарып жиберүүгө Соңкөл командасынын оюнчулары аракеттенди. Себеби ауттан кийин ушул жекеме-жекеде чындыгында Соңкөл командасынын оюнчулары мыкты экендигин көрдүк. Эми жекеме-жекеде оюнчу эмес, көбүрөөк анын алдындагы ат мааниге экендигин жакшы билесиздер. Улак ортого ташталды, бирок анткени менен оюнчулардан да көп нерсе көз каранды. Себеби жерден улакты эңип алууда дал ошол оюнчулар мыкты болушу керек. Кийинки жекеме-жеке чыгуу эрөөлү орун алат. Кайрадан эле Канат Мукашев ага каршы Кушчубай Илис уулу. Бирок Канат Мукашев бүгүнкү беттештеги жалгыз салымдын автору. Кайрадан улакты такымга басууга аракеттенүүдө.
Ne bolup boldu eкен эми? Ne bolup boldu eкен? Бербей атат. Азыр өтө Көмөрүп басты. кыйын кырдаал, бирок Канат Мукашев берген жок атаандашына. Жана жакшы мүмкүнчүлүгү бар азыр Канат Мукашевди. Сөзсүз түрдө өнөктөштөрүнөн жардам керек ага. Бирок акырында чейин анын атаандашы Кушубай Илис уулу жармашып жакшы оюнду алып барды. Ал ортодо 2 мүнөткө дагы бир оюнчу оюндан четтетилди. Кара Буура командасынын азыр 7 номердеги Мирлан Мукашев оюндан четтеп калгандыгын көрүүдөбүз. Ал мезгилде чабуулга барууга мүмкүнчүлүгү бар азыр кара бууралыктарда. Жана улак кимде? Ой-ой-ой. Дуйрет Бактияр Жабагиев жаралган абалды толугу менен мыкты колдонду дагы. Эсеп сандарын теңеп койду. 1-1. Кара Буура командасы көп чабуул жасабаса дагы мынакей мыкты жүрүштү уюштуруп натыйжада өз командасына алгачкы салымды алып келип берди. Бул деген Талас командасында дагы, Кара Буура командасында дагы абал жакшыра баштады дегенди түшүндүрөт. Азыр улак стартка ташталды. Биринчи болуп Соңкөл командасынын оюнчусу, бирок туура эмес. Өзүнүн тайгазанын көздөй кетсе болмок. Себеби артында эч ким деле жок болчу. Жакшылап ылдамдыкты кошуп, такымга басып, андан кийин чабуулду улантууга убакыт жетиштүү эле. Урматтуу мекендештер, кезектеги жекеме-жеке чыгуу берүүлү. Азыр ортодо Соңкөл командасынан 2 номердеги Рысбек Аманбеков, ал эми Кара Буура командасынан 10 номердеги Дастан Баурбеков көкбет менен чыккан. Жана кайрадан эле Соңкөл командасынын оюнчусу улакты алды. Эми тайгазанга жакындап бара жаткан чагы жана бош. Өзүнүн өнөктөшү дагы жардамга келди. Эсеп сандары өзгөрдү. Соңкөл командасынын оюнчусу ошентип айырманы кайрадан 2-1ге жеткиргендигин байкадык. 18-ci минута. Байкасаңыздар, нарын деген кыйкырыктарды 2-1. бүгүн биз ипподромдон угуудабыз. Ал ортодо бир бөтөлкө көрөрмандар тарабынан калыс кыргытылды. Аны эч ким байкаган жок. Байкабаганы деле дурус, бирок көрөрмандар мындайга барбашы керек. Эмне болгон учурда дагы азыр жерден улак теңип алууга жакшы мүмкүнчүлүк болгон. Улак чыга элек, эми чыгып кетти. Соңкөл командасынын оюнчулары мына кызыктар болчу. Улакты сыртка чыгарып оюнду жекеме-жекеден улантууга. Оптабал жаралбаса деле бул жерде улак сыртка чыгып кеткен. Келиңиздер, кезектеги жекеме-жеке кайрадан Канат Мукашев жок, бул жолу Фархат Рысбек Аманбеков чыккан экен. Соңкөл командасынан ага каршы Кушубай Илис уулу Хусейн Көк менен чыкты. Азыр жакшы Кара Буура командасынын оюнчусу Кушубай Илис уулу улакты алып такымга басууга аракеттенүүдө. Кушубай менен Рысбек. Линиядан али чыга элек. Жана биринчи таймдын соңку мүнөтү болуп жаткан чагы. 10 секундда эле убакыт калды, өзүңүздөр көрүп турасыздар. 25 секунда. Ал ортодо көк кийимчендер чабуулга бара жаткан чагы. Ерлан Эшенкулуу
Ерлан Эшенкул уулу жана сүрмө топ бул ирет сыртка чыгарып жиберди улакты. Ээси менен кошо. 5, 4, 3, 2, 1. Жана убакыт бүттү, урматтуу мекендештер. Эсеп сандар 1-2 азырынча Соңкөл командасы алдыда келе жаткан чагы.